Ким себепчи болуп кызмат кылган болсо, мына мэрия, акимият бардыңыздарга рахмат. Сиздер дагы себепчисиздер. Анткени бул жөндөн-жөн болуп калган жок да. Көлдүн акими өзү аралашып чогуу, күн-түн ушул жерде чогуу экен. Усталар менен чогуу эле жүрүп, результаты өтө жакшы экен. Мен карагыла. Бостери такыр башкача болуп калыппыз туугандар. Мурунку бостери жок азыр келген болсоңор. Мурунку базарымдын ичиндеги баягы ызычуу жок пляжда вообще ачык койт. Асфальт коюп, велодорожка кылып. Мындай детский площадкаларды ушундай нар жагында баскетбольный площадкаларды азыр мына как раз резинка келип көрүлүп атат. Мына ушул бияка салынат экен. Мына жаңы келди резина. Бияка салынган, а? О, жашыл Бул жашыл экен. Күн-түн ушундай жумуштар болуп атат экен көлдөчү. Именно бостерге келдик, жанагы кольцонун боюн. Ачык, карандай ачык кылып койгон токап эл үчүн. Мындай бесплатный зонтиктерди коюп, раздевалкаларды коюп, такыр башкача. Түнү бул жактары жап-жарык болуп калат экен. Бул жагы да концерт. Бул жерден аркы бет көрүнбөчү да. Азыр уже таза абада айланат экенсиң да. Мына жигиттер, мына кольцонун айланасына майда чүйдөлөр бар болчу, жок. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Эч нерсе. Бул жерде баягы биз магазин болуп алдыргандар жаман сөздөр жазып коюшу мүмкүн, бирок эл үчүн жигиттер жакшы эле болуптур, негизи элечи. Ачыкта бардыгы мына чисто пляж болуптур эмичи. Бизнес эмес. Алилов Атакул Абдиламитович тез кабардын пай алып баруучусу жалпы эл журтка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан чукул кайрылуу жасайт. Урматтуу эл журт, интернет алдамчыларга эч качан алданбаңыздар. Интернет алдамчылары бүгүнкү күндө сиздерди ар кандай коркутуу жолу менен, сиздерге психологиялык атака жасап, ар кандай чалуулар менен сиздерди коркутуп, шок абалга салып, сиздердин пешене тер менен тапкан акчаңыздарды интернет жолу менен алдап, которуп алып коюп жатышат. Буга эч качан алданбаңыздар. Бул маалыматты максималдуу таркатып коюңуздар. Бүгүнкү күндө интернет алдамчылары кээде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы СМБ, ГКМБдан деп чалышат. Соттонбуз деп чалып калышы мүмкүн. Ички иштер министрлиги, ички иштер башкармалыгынан деп чалып калышы мүмкүн. Түндүктөн деп чалышы мүмкүн. Банктан, улуттук банктан, Мбанктан деп чалып калышы мүмкүн. Ар жактан деп чалып калышы мүмкүн. Мына ошондой учурда биз эч качан алданбай, шок абалга түшпөй, биринчи маалыматты жакындарыбыз менен бөлүшүп, алар менен кеңешип, эч кандай коркпостон тиешелүү органдарга кайрылып, маалыматты тактап, анан алардын үстүнөн чогуу күрөшүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө мектеп мугалимдери алданып калып жатат. Бала бакчадагы иштеген тарбиячылар алданып калып жатышат. Медицина кызматкерлери алданып калып жатышат. Ар түрдүү мекеме ишканаларда иштегендер алданып калып жатышат. Ал эле эмес пенсионерлер алданып калып жатышат. Алар ар түрдүү жол менен ар кандай
алдамчылык жол менен сиздерге чалышат. Банктанбыз деп чалып, сизге шотуңузга же эм банкыңызга туура эмес акча которуп алыптырбыз. Мына бул ссылканы басып коюңуз деп сизге ар кандай ссылка жөнөтүшү да мүмкүн. Мына ошондой учурда ссылканы эч качан баспаңыз. Ошол ссылканы бассаңыз эле сиздин картаңызга же банктык эсебиңизге же электрондук капчыгыңызга алар доступ алышып, сиздин шотуңуздагы болгон акчаңызды которуп кетиши мүмкүн. Болгондо дагы түптүз чет өлкөгө которуп кетишет. Чет өлкөлүк номерлер менен чалышы мүмкүн. Скрытый номерлер менен чалышы мүмкүн. Ар кандай номерлер менен чалышы мүмкүн. Мына ошондой учурда эч качан алданбаңыздар. Жакындарыңыздар менен кеңешиңиздер. Ички иштер башкармалыгына кайрылыңыздар, милицияга кайрылыңыздар. Ушундай кайрылуу болуп жатат деңиздер. Же болбосо банктанбыз деп чалса, банкка кайрылыңыздар. Баарын тактап туруп, анан ага ошого жараша реакция жасап, алардын үстүнөн чогуу күрөшүңүздөр. Шок абалга түшпөңүздөр, алданбаңыздар. Ошон үчүн мен Ош шаардык ички иштер башкармалыгына келип, бул тууралуу атайын кайрылуу жасап жатам. Өткөндө менин дагы бир интернетке чыккан видеомду жасалма интеллектуалдын негизинде монтаждап интернетке таркатып, ошонун негизинде элди алдап жаткан учурлар дагы көп болду. Мына ошонун негизинде бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылып келип ушул жерден жалпы эл журтка профилактика катарында түшүндүрүү максатында ушул видеону жасап сиздерге жөнөтүп жатабыз. Максималдуу түрдө суранам, таркатып коюңуздар. Пенсионерлер уксун, медицина кызматкерлери уксун, дыйкандар уксун, мугалимдер уксун, карапайым кал уксун, билсин. Бардыгы алданбасын, алданбай жашайлы. Ички иштер башкармалыгы, улуттук коопсуздук, мамлекеттик кызматы мунун үстүнөн аябай катуу иштеп жатыптыр. Бирок ошондой болсо дагы биз эч качан алданбашыбыз керек, сак болушубуз керек. Сак бололу кыргызым, сак бололу эл журт, алданбайлы. Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Мен 2-3 күндөн бери интернет айдыңынан жанакы автокамсыздандыруу боюнча талаш тартыш, кайчы пикирлерди окуп калып атам. Буга себеп 2025-жылдын 1-июлунан тарта кимде ким автоунаасын камсыздандырбай айдап жүргөн болсо, ал айдоочуга айыппул салынат деген мыйзам күчүнө кирген экен. Ошол мыйзам себеп болуп атат. Кимдир бирөөлөр бул мыйзамга каршы чыгып атат, ал эми кимдир бирөөлөр колдоп атат. Мен дагы ошол адамдар сыяктуу өз оюмду айта кетейин деп чечтим. Албетте өз оюмду эч кимге таңуулабайм. Мен Россияда 3 жылдан ашык таксовать этип иштегем. Ал жерде баардык унаалар камсыздандырылган. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жаман айтпай жакшы жок дейт. Кырсык кашкабактын ортосунда. Кокус бир нерсе болуп кырсыктап кала турган болсоң, эч нерсеге башыңды оорутпай, түшүп машинеден аварийный знагыңды коюп, анан ГАИ келгичекти күтүп отурасың дагы. ГАИ келгенде протоколун толтуртуп алып, страховой компанияга алып барып, ГАИнин протоколун берип коесуң. Ал эми страховой компаниялар болсо, мисалы эшигиң мыйрыйып кала турган болсо, мунуңду деген биз баягы кыргызчалабайт да, мунуңду крастетип эле коет экенбиз дебейт. Бул эшиктин баасы заводдо канча сом болсо, ошол заводдун баасы менен эсептеп туруп, жаңы эшиктин акчасын берет. Ал эми бизде кандай? Бизде мисалы башыбыздан өтүп көп эле тааныштарыбыз кырсыктап атат. Мына кече жакында эле бир таанышыбыз кырсыктады, андан мурун тең түш балабыз кырсыктап. Тең түш балам күнөөлүү эмес, бирок сүзгөн адамдын тааныштары күчтүү болуп утуп кете жаздады да. Ошондой учурда тең түш балам эптеп эле машинемди төлөтүп алсам болду деп жалдырап калган эле да. Мен күнөөм жок, эптеп эле машинемди эле төлөп берсинчи, башка эчтеке кереги жок дегенге чейин барган да. Ошондой учурда эгерде страховкаң боло турган болсо, эч кандай кыргызчылык, анан кыргызча сүйлөшөлү, кыргызча бүтүрөлү, кыргызбыз го дебестен мыйзам чегинде, как положено, ГАИни чакырып, ошол жерге ГАИ келип, ГАИни оформить эттирип, анан ГАИнин протоколун алып алып, страховой компанияга алып барып, берип койгон, берип анан машинеңди төлөтүп алган менимче эң жакшы вариант деп ойлойм да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Өз оюңуздарды жаза кетиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бөөдө кырсыктан тышкары бололу.